Ысык көлдө конок үйлөрү, мейманканалар болуп баардыгы 1021 эс алуучу жай бар. Баары эле экологиялык коопсуздукту сактай бербейт. Көлдү булгабоо максатында аларга текшерүү жүрүп, 2023-жылы 181 эс алуу жайларына быйылдан баштап тазалоочу курулмасы жок иштегенге тыюу салуу боюнча билдирүүлөр тапшырылды. Эс алуу жайларына, частный секторларга, мамлекеттик мекемелердин пансионаттарына жалпысынан биз 300дөн ашык эскертме каттар бердик. Ошо бүгүнкү күндө 1-январдан баштап, 23-жылдын 1-январынан баштап ошол очистной сооружениялары жоктор иштөөсүнө тыюу салуу боюнча. Ысык көл облусу боюнча эс алуучу жайларга тийиштүү 105 даана саркынды сууларды тазалоочу жайлар бар. Мунун ичинен 51 мамлекеттик экологиялык экспертизадан өткөрүлгөн. Бүгүнкү күндө инвентаризация иштери уланууда. Жайкы сезон көлдө бир июндун бир ортолоп башталат. Ошого чейин мына бүгүнкү күндө да 4-5 ай убактыбыз бар. Көпчүлүктөр мына кызыгып, ар кандай жанагы очистной сооружение курчу фирмалар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Алар да өздөрү да жүргүзүп атышат. Эгер саркынды суусун тазалоочу жайлар жок болуп, ошол эле учурда аны салбаса, менчигине карабастан иши токтотулат. Ошондой эле экологиянын бузулуусуна адамдардын кайдыгер мамилеси да таасир берет. Мындан астынан чыгат кайрым уч. Мунун астынан чыгып, тигин үстүнөн чыга алат экен. Эми азыр мына эң чоң чара эле мына указда жазылып турат мына. Ошондой эле токтотулат да. Бул чоң чара да. Себеби ошондой мекемени куруп алып, ошонун баарын канча киши иштей түшөт, ошо экономикасы мына очистной сооружениеси туура келип токтоп калат да. Бул полный экономический коллапс болот да. Ошондой эле облустагы 3 шаарда саркынды сууларды кайра иштетүү жайлары курулуп жатат. Балыкчы шаарыныкы 2024-жылга бүткөрүү пландалган. Ал эми Каракол жана Чолпон Ата шаарларыныкы 2026-жылда аяктоо каралган. Асылбек Байалиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.